Алмаз Қалматов өлкөбүз эгемендүүлүк алган 1991 жылы туулуп, быйыл мекен менен бирге 29 жашын белгилеп отурат. Каарманыбыз Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын аяктагандан кийин Улуттук гвардияда 1 жылдан ашык кызмат өтөгөн. Ал эки бир туугандын кичүүсү, учурда өзү да үй бүлө күтүп, бир баланын атасы. Мекенимдин тынчтыгы, жарандардын коопсуздугу мен үчүн биринчи орунда деген Алмаз учурда кайгуул кызматында иштейт. Кичинекей убагымда билбечим. Кыргыз Республикасынын эгемендик алганы менен тең экенимди кийин чоңоюп ушул мектеп курагында билип аябай кубанганмын. Ошо Кыргыз Республикасы эгемендик алганы менен тең төрөлүп, азыркы жашоодо азыр ошо 29га чыгып, ошо сыймыктанам. Ошо 29га чыгып, ошо Кыргыз Республикасында жашап, кыргыз элибизге салым кошуп кызмат өтөөдө. Ал эми экинчи каарманыбыз Сапар болсо, учурда өнүгүп келе жаткан IT тармагында эмгектенет. Бүгүн майрам эс алуу күнү экенине карабай, аны жумуш ордунан кезиктирдик. Акыркы жылдары айрыкча актуалдуу болуп жаткан IT долбоорлордун үстүндө иштеп жаткан Сапар өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуп, ошонун жыйынтыгын көргөндө ырахат алам дейт. Кыргызстандын эгемендүүлүгүбүз аябай мени кубандырат, сыймыктанам. Анткени биздин ата бабаларыбыз канча нечендеген жылдардан бери ушул эгемендүүлүктү алыш үчүн кандай гана күндөрдү өткүзгөнбүз, кыйынчылыктарда. Ошол 30 жылдан бери эгемен мамлекетте жашап жатабыз. Ошондуктан аябай мындай өзүмдүн салымымды кошкум келет да, ушул Кыргызстан ушинтип эгемендүү болуп кала бергенинечи. 29 жылдын ичинде мамлекетибиз жакшы да, жаман да окуяларды башынан өткөрдү. Эгемендүүлүктүн балдары бири мамлекеттик кызматта иштесе, бири жеке ишкердик менен алектенип, турмуштан өз ордун таап келишет. Бул жылдар аралыгында эркиндикти, мамлекеттүүлүктү, теңдикти баалаган чыныгы намыскөй азаматтар жетилди деп терең ишенебиз. Амантош Шергазиев, Айпери Кожаева, Улукбек